Саламатсыздарбы кесиптештер? Бул Чынар эжекенин берген суроосу айланасында талкуу жүргүзүп, ушунчалык жакшы ойлорду жазыпсыздар. Рахмат. Мен мындай рамкаларды жаздым. Ушундай рамкаларды жазып, сабак өткөндөрүм да бар экен да. Ушу рамкалардын жакканын сиздерге көрсөтүп коюуну туура көрдүм. Мугалим, окуучу, ата эне ушул аралыктан окутууда ушул үчөөнүн тыгыз байланышта экенин байкадык. Ар бир мугалимдин өзүнүн мисалы мына чыгып көрөлү. Чыгабыз мындан. Чыгып туруп мен немеге кирейинчи. Галереяма сиздерге көрсөтүп коеюн. Мен галереям бүт мына бүт немде турат да, мына сабактардын бүт ушунча өчүргүм келбейт эч элечи. Мына бул өткөн сабактарым тарбиялык сааттарда. Мына сөздөрдүн түшүндүрмөлөрү. Биздин телефондор ушундай сонун нерселерге толду. Бул дагы жакшы. Ушунчалык мыналарды эч өчүргүм келбейт. Ар бир сабакта колдонгон немелерим. Окуучулар менен жакшы сүйлөшкөндөрдү эле өчүргүм келбейт экен, бирок телефон өчүп толуп калган. Айла жок өчүрөт экенсиң. Эжеке деп кадимкидей сурашып, сагынып, профилге сүрөтүңүздү коюңузчу деп, эми мен былтыр 11 класстарды окутуп, быйыл 5 класстарды окусам таанышпайт экен да. Zoom баягы Meet'ке кире албай кыйналышты. Ушта кыйынчылыктар деле болду да. Анан өзүңдү тартып жөнөтчү деп, өзүн тартып жөнөтсө, ай Азамат, сонун кыз турбайсыңбы? Сонун жигит турбайсыңбы? Сонун деп ушинтип жакшы сөздөрдү айтсаң, бала өзүнөн өзү эле жыргап катышкан балдар көп болуп атты. Мына бул мен эч өчүргүм келбейт. Бүт өткөн сабактарым, мен телефонум ушундай сонун нерселерге толду. Көрдүңүздөр, сиздердин деле телефонуңуздар ушундай болсо керек. Мына жыргап ар бирин Pinterest'тен өзүм скачать этип алган үчүн эч эле өчүргүм келбейт. Эч өчүргүм келбейт. Ушуларды көрүү менен мындай сабак өттүм, бул класска мындай сабак өттүм деп өчүргүм келбейт да. Карасаңыздар, биз мурун ошо телефон жаңы чыкканда алё дешти эле билген экенбиз. Азыр көп нерсени Чынар эжекенин жардамы менен билип алып, күдүңдөп токоштуу бала сүйгүнчөк дегендей жыргап эми мындай сабактын түрүн өткөндү үйрөнүп алдык да. Эжекелер туурабы талкуулап, мынаны кантебиз антебиз деп бири-бирибизден сурап, Чынар эжеке сын көз менен карап турду. Карасаңыздар мынаны. Мисалы мынаны өзүм рамкага жазып алып ушунчалык сүйүндүм да. Мисалычы, сабакты өтүп бүтүп көңүл бурабыз балдар. Анан ошол өтүлгөн нерсени окуйбуз. Окуп бүткөндөн кийин баарын кандай ойлонобуз, анан эске сактайбыз деп ушул рамкага жазып алып, өзүнчө эле сүйүнүп, сабактарымда колдонуп жаттым. Бул жаңы неме боюнча мугалим, окуучу, ата эне. Окуучуну орто кызыл менен жазайын деп жазып, эки чеке коргоп, ата эне менен мугалимди. Ушинтип жаздым. Анан сабактарымда кунт коюп окугула, көңүл бөлгүлө деп ушундай сонун рамкалар жагып атты да өзүмө. Мен телефонум ушундай сонун нерселерге толду да. Мына кезек макалдарда тим эле көпөлөктөр учуп сонун болуп. 5 класстын окуучусу ушунчалык кызыгат экен да. Ошолордун немелерине ылайыктап жасап дегендей. Ар бир теманы өткөндө Азаматсыңар деп алкоо сөздөрдү айтып аттык. Мүмкүн болушунчачы. Мына мисалы, ушундай азыр колу мындай үндүү тамганы айтканда колуңарды жабасыңар, үнсүз тамганы айтканда мынтесиңер деген рамкаларды тандап жаттык.
Мисалы, бул эмне? Шүйдүрүм. Шүйдүрүмдү билбеген деле болот экен да, кездешет экен да. Ооба. Ушуларды. Мына сүрөттү көрүп эле эмнени ойлонот. Баардык алдыга аракет жасоого, алдыга жылууга аракет жасашат. Дагы мына мисалы мугалим жана окуучу. Өткөндө ушул жөнүндө да тема өттүм эле. Мугалим жана окуучу көрдүңүздөрбү? Ушундай мына сүрөттү көрүп эле окуучуну кызыл жазгым келип, кызыл жаздым. Pinterest'ten ушул рамка жагып, ушинтип жаздым. Мынакей мисалы саламатта калгыла деп окуучумду ушунчалык сагынып. Мынакей мисалы ушинтип менин телефонум ушундай немеге толду. Окуучуга мындай тапшырмаларды берип, биринчи мынан берсең аябай ойлонот экен. Бул кызыктыруучу тапшырмалар да. Мынандай тапшырмаларды бердим. Тез окуунун ыкмасы. Кызыгышып, көбүн өчүргүм келбейт. Мисалы максаты, сабактын максаты ушундай. Менин телефонум ушундай сонун нерселерге толду, эжекелер. Көрдүңүздөрбү? Дагы бири-бирибиз менен байланышып турабыз.